Алламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу жамаат, сиздер менен бүгүн коомубузда жаман илдетке айланып бараткан ушул бир жаман оору деген мындайча айтканда бир чоң күнөөлөрдүн бири исламда аззина, зына тууралуу сүйлөшөбүз. Зына деген бул никесиз кошулуу, никесиз байланышуу. Тилекке каршы бардык адам эле нафсисин кармай бере албайт экен. Бардык адамдардын колунан эле келбейт баягы нафсисин кармаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким эки жерин сактаганга мага гарантия бере турган болсо, мен ага деди бейишти гарантия берем деди. Ким эки жерин сактаганга гарантия бере турган болсо, мен ага бейишти гарантия берем деди. Биринчиси эки жагынын ортосуну деди да, тилини деди. Ким тилини сактаганга жана ошондой эле эки бутунун ортосуну, тагыраагы жыныстык мүчөсүнү сактаганга мага гарантия берсе, мен ага бейишке киргенди гарантия берем деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми бирок Кудай Таалам күнөөкөр пенде. Аллах Таала бардыгыбызды жер бетине эмне үчүн жөнөткөн? Кудай Таала бардыгыбызды жер бетине сыноо үчүн жөнөткөн. Албетте бизде напси бар, напсибизди кармашыбыз кыйын. Бирок эгерде биз кармай турган болсок, бизди Аллах Таала эмне деди? Биз эгерде өзүбүздүн напсибизди кармап, Аллага ибадатты кылып, Аллага жакындай турган болсок, периштеден дагы өтүп кетет экенбиз, периштеден дагы өйдө болобуз. Анан эгерде биз напсибизге берилип кете турган болсок, анда эмне болобуз? Шайтандан дагы жаман болуп калабыз да. Айвандан дагы жаман болуп калабыз, тагыраагы. Айвандан дагы жаманыраак болуп калабыз. Бул өзү зынага берилбегендик, жыныстык мүчөсүнү сактоо, бул өзү фалах деп коет го, ийгилик, успех. Бул өзүнчө бир ийгилик да. Астаузу билlah. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтты: "Кад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун." Чындыгында момундар деди ийгиликке жетти деди. Ийгиликке жетти. Кайсыл момундар десе, аллазина хум фи салатихим хашиун, намаздарын коркуп окуган момундар деди. Намаздарын коркуп окуган момундар. Валлазина хум анил лагви му'ридун. Экинчиси Аллах Таала айтты: оюн зооктон, развлечениядан, оюн зооктон не деди? Оюн зоокко берилбегендер. Валлазина хум лиззакати фаилун. Үчүнчүсү зекетти бергендер деди. Ал эми төртүнчүсү валлазина хум ли фуружихим хафизун. Төртүнчүсү жыныстык мүчөсүн эмеден сактагандар деди, зынадан сактагандар деди. Мына ушул момундарды, намазга бекем болгон момундарды, жана ошондой эле намазга бекем болгон момундарды, оюн зоокко берилбеген момундарды, жана зекетти аткарган, зекетти берген момундарды, жана ошондой эле жыныстык мүчөсүн сактаган момундарды Аллах Таала эмне деп атат? Аллах Таала мактап атат. Булар ийгиликке жетти, они приобрели успех дейт. Намазына бекем болгондор. Ошон үчүн урматтуу жамаатына, эгерде биз жыныстык мүчөбүздү сактай билген болсок, эмнекен бул биз фалах, ийгилик, это успех. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтты: "Вала тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Зынага жакындабагыла деди. Зынага жакындабагыла, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Зынага жакындабагыла, чындыгында ал жаман жол деди. Включите, пожалуйста, вот эти два света подключите. Вала тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Зынага жакындабагыла, бул зына аябай жаман жол деди. Это дорога, это очень плохая, мерзкая дорога, сказал Всевышний Аллах. Эми карасаңыздар, эмнеге зынага жакындабагыла деди? Зына кылбагыла деген жок. Не приближайтесь к прелюбодеянию, сказал. Жакындабагыла деди. Бул өзү зына процесстен турат экен да. Процесстен турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты:
Kutiba ala ibni Adama nasibuhu minez zina mudrikun zalika la mahalata. Адам баласы сөзсіз зina қылады dedi. Адам баласы сөзсіз зina қылады. Al-aynani zinahuman nazar. Көздің зинасы қарау dedi пайғамбарымыз. Көздің зинасы қарау, ал эми зина құлақтың зинасы бар dedi. Құлақтың зинасы бұл уғу, екіншісі құлақтың зинасы уғу. Lisan, til дағы zina қылады екен. Тілдің зинасы не dedi? Кәләм, сөйлеу dedi. Wal yadu zinahumal batsh. Қолдың зинасы dedi, қармау dedi. Обнимать. Қармау. Wal rijlu zinahumал khat'u. Ал эми буттың зинасы dedi, басып бару dedi. Басу бару, шагать. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Ал эми жүрек ошону каалайт dedi. Жүрөктүн зинасы жүрөк каалайт. Wa yusaddiqu zalikal farju aw yakzibu. Анан аяғында dedi член. Жыныстык мүчө, половой орган поставить точку. Не dedi? Либо подтверждает, либо отрицает. Же аны тастыктайт, же болбосо аны не кылат dedi, аткарбай коет dedi да. Демек, урматтуу жамаат, зина бул 6 эмеден турат, 6 тепкичтен турат, 6 процесстен турат. Ушул процесс акырын барып, аягында ишке ашат да. Мисал үчүн биринчиси көз деди, көз деди, көздү көз менен көрөт. Фигурасы мындай экен, мында кеткен экен, юбка кийип алыптыр, кыска кийип алыптыр дейт. Көз уже зина. Экинчиси кулак. Кулактыкы мисал үчүн комплимент угуу. Назик үндөрдү угасың го, жаным десе, башкача болуп кетет да, денеси дүлбүрөп кетет да, мисал үчүнчү. Мой любимый десе, сразу аял кишичи голос нежный же. Не болот? Кулагыңа башкача угулуп уже баштайт да, нар жактан кран. Андан кийин тилдин зинасы dedi. Тилдин зинасы пайгамбарыбыз эмне dedi? Тилдин зинасы сүйлөө dedi. Бул комплимент. Комплимент, аялдарга комплимент айтып, сиз кандай сулуу экенсиз. Сиз кандай гана аябай жыпар жытыңыз аябай сонун экен деп, сиз бүгүн аябай ачылып кетипсиз деген сөздөрдүн баардыгы комплимент, бул не зинага тартат. Бизде тилекке каршы комплимент айтып тургула дейт, бирок комплиментти исламда өзүңдүн аялыңа айтышың керек. Тилекке каршы бизде иштеген коллегасына дагы, көчөдө кетип жаткан аялына дагы, аялдарга дагы, кошунасына дагы комплимент айта берет. Баягы батыштын түшүнүгүндө. Бирок бизде эмне болуп саналат экен? Бул харам болуп саналат, эмне экен? Бул зина экен. Андан кийин колдун зинасы деди, пайгамбарыбыз эмне деди? Бул кармоо деди. Не деди? Кармайт, ошону кучактайт, не кылат, сезет. Андан кийин жүрөктүн процессиге келет экен. Анан жүрөк ошону каалайт, андан кийин эмне кылат? Жыныстык мүчө точка коюп печать басып берет. Вот деп туруп ишке ашат. Ошон үчүн зина өзү негизи мындай да. Биринчи күндөн баштап жыртаңдады, повод берди, кыз киши уже зина кылганга эсептелет. Себеби эмнеге? Повод берген сен өзү бүгүн зынаң бүгүн ишке ашты. Ал башталышы биринчи повод бергенден, биринчи жыртаңдап койгондон эле башталган. Биринчи жолу таанышып коюп повод бергенде эле уже зина уже башталган да. Болгону ал бүгүн ишке ашты. Ошон үчүн аял киши повод бербеш керек. Жыртаңдап жөн эле бирөө менен таанышып, же болбосо өзүңүз деле жөн эле таанышып, аябай сулуу экенсиз дедиңиз, уже кийин барып бир жумадан кийин зина кылган болсо, ошол адам, значит, зина каяктан башталды? Башында биринчи жолу таанышканда эле уже ал зина кылып койгон. Ошон үчүн урматтуу жамаат, эмне кылыш керек? Ушундай нерселерден сактаныш керек. Зынадан сактаныш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Кудай Таала айтты: "Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим". Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтты: "Момундарга айткын ey пайгамбар, алар көздөрүн сактасын" деди. Гадда деген көзүн сактоо деп кыргызча айтабыз, бирок бизде опускать глаза орусчасы. Же болсо көзүн түшүрүү, мындай көзүңдү сактап жүрүү. Көздөрүн сактасын деди. Көздү
өзү негизи баардык көргөндөн башталат да. Көрдүң, шайтан баягы картинканы алып келип коет. Бүгүнкү күндө бизде соц тармактар бар. Соц тармакка кирсең, Кудай сактасын, гусул менен кирип, гусулу жок чыгып кетишиң мүмкүн да, бойдокторчу. Аябай баягындай үйлөнгүсү келип калган эркектер, бойдоктор эмне болуп калышы мүмкүн? Гусулу бузулуп чыгат. Ошон үчүн кыздарыбызды дагы урматтуу жамаат эмне кылышыбыз керек? Тарбиялашыбыз керек. Кээ бирөөлөрүбүз тилекке каршы намазга келебиз, бул жакта 5 убакыт намазды окуйбуз, бирок аялдарыбыз эме кылып көчөдө жылаңач жүрөт. Мисалы үчүнчү, кийимдери кыска жүрөт. Эметип алып, баягы азыркы көчөгө кийип биздин аялдар кийип чыккан кээ бир кийимдерди, баягындай торлорду кийип чыгып атпайбы? Тор кийимдерди кийип чыккан биздин апаларыбыз мурда аны эмеге төшөккө жатканда, түнкүсүн жатканда күйөөлөрү менен кийип жаткан. Ошондой дагы кийгенби, кийген эмеспи, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн азыркы кезде ушундай баягы убакыт, заман бузулган кезде, адамдар бузулган кезде баардыгы өтө зына көбөйүп кеткен. Ошон үчүн эмне кылалы? Ким зынадан өзүн сактаган болсо, бул ийгиликке жетти. Кур'ан-ы Каримде айтылгандай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар сурашты: "Ва ма хакку тарик я Расулаллах?" Кээде мисал үчүн көчөдө отурабыз, көчөдө отурганда, өткөн кыздарды карайбыз, мисал үчүн аялдарды карайт, көзүн карайт, кээ бир аксакалдар отуруп алып, чоң эле кишилер отуруп алып, жаш кыздарды карап отурат. Пайгамбарыбыздан сахабалар сураганда: Аллахтын элчиси, жолдун акысы эмне?" дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Гаддул басар, көзүңдү сактап отур" деди. "Ва кафул аза ва раддис салам", андан кийин ошол өткөн адамдарга ыза бербөө, саламга алек алуу, вал амру бил ма'руф ва нахи анил мункар, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып туруш керек экен. Жолдун боюнда отурганда тилекке каршы бизде мурдакыдай болбой калды. Көчөдө азыр бирөөнү туура жолго баштайын деп, "Эй бала, мындай кыл" десең, кайра сиз кимсиз, мага ким болуп калыпсың деп сага кайра сөзүңдү кайтарат. Бирок баягы жамандыкка чакырып, астагфирулла, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, бул эмне экен? Бул пайгамбарыбыздын буйругу, жолдо отурсаңар ушундай кылып отургула деди. Ошон үчүн эгерде биз бирөөгө чындыкты айтып жаман көрүнбөй турган болсок, анда бирөөлөргө акыйкат жетпей калат. Кээ бирөөлөр тилекке каршы 5 убакыт намаз окуйт, бирөө бир таксыр мага ушундай дейт да. 5 убакыт намаз окуйт, бирок дейт, мен кызым дейт, кааласа жолук салынсын, кааласа жолук салынбасын, кааласа кандай кийсе анын укугу дейт да. Бирок эртең ата катары ушул адам жооп берет Алланын алдында. Биз себеби айтышыбыз керек. Аял киши өзү менен 4 эмени, эркекти тозокко алып кирип кетиши мүмкүн дейт, эгерде жаман жүрө турган болсо. Бирөөсү, күйөөсү, атасы, дагы эмеси, жакын бир тууган байкеси, иниси, мисалы үчүнчү, алып кирип тозокко алып кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн аялдарыбызга дагы бир аз эмне кылышыбыз керек, баягы үйрөтүшүбүз керек, динден кабар беришибиз керек. Кудайга шүгүр биз мечитке келебиз. Дагы бир нерсе да, эркек киши сөзсүз аял кишини эмеге алыш керек, контролго алыш керек. Контролго албай турган болсоңуздар, эртең эми сиздер эмес, контролго бирөө карындашын же кызын албай турган болсо, эжесин контролго албай турган болсо, эртең проститутка болуп келсе, өзүнөн көрсүн да, эртең бир бузук болуп келген болсо. Эркек киши, чыныгы эркек, намустуу киши, намустуу эркек, жигит бар үйдөн бузуку кыз чыкпайт. Түнкүсүн каяктан келип атасың? Каяка бардың? Ким менен болдуң? Бир жакка чыгып кетип аткан болсо, ким менен учурашасың? Ким менен жолугушасың деп сөзсүз эркек киши сураш керек. Мына жашоодо байкап көрсөңүздөр, өзүңүздөрдүн туугандарыңыздын арасында, алыс туугандардын арасында деле болушу мүмкүн. Атасыз өсүп калган же бир тууганы жок, байкеси жок өсүп калган кыздар эртең жашоодо турмушка чыкса деле эркекке баш ийбей, өзүн билерман болуп, эркекке проблема жаратат мындай кыздар. Психологияда дагы бар бул нерсе. Психологияда айтат,
атасыз же байкесиз өскөн кызга үйлөнбөгүлө дейт. Себеби эмнеге десе, ал мужской контроль